мына ежевиканын көчөттөрү даяр болду деп жарыялап атабыз. Көчөттүн сорту Лахнес. Күздүккө даяр болуп атат. Отурсаңыздар, бул 100% тамыр алып кетет. Анткени бул өзүн жакшы көрсөтүп келди. Мындай жалбырагынан эле байкап койсо болот да, мындай. Күздө отургузганын артыкчылыгын айтып кетели. Уже заранее эле акчасын которуп, биз баланча көчөт алабыз деп бизге уже очередке туруп кетет бронь болуп. Кандай кеңештер болот? Эң биринчи дегенде баштап атканда Бар. гарантия бар мынакей. Бизде өзүнчө акциялар бар, белектер бар. Баары жегенден кийин 100% тең макташты. Сонун турбайбы бул деген? Айбой сонун экен да депчи. Анан бул иши дагы ден соолукка пайдалуу. Мекендештер, саламатсыздарбы? AgroLife KG YouTube каналында бүгүн биз мына ежевиканын көчөттөрү даяр болду деп жарыялап атабыз. Биз азыр Сокулук районунда Сас айылына келдик. Талгатты тааныйсыздар. Мыкты дыйкан быйыл ушул ежевика менен аябай жакшы ийгиликтерге жеткен. Монтаждан сиздерге кадрларды кошуп коебуз. Бир-эки жолу келип тартып кеткенбиз. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул көчөттөргө арнамакчыбыз. Анткени мынакей көчөттөргө спрос күндөн-күнгө көбөйүп атат. Биздин бүгүнкү жарыялап аткан көчөттүн сорту Лахнес. Ушул Лахнес боюнча бир маалымат берели. Анан кантип көчөттөрдү брондойсуңар, ошол боюнча маалымат берели. Биздин көрүүчүлөр менен бир учурашып Талгат. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мен өзүм атым Талгат. Буга чейин да тартылып жүрөбүз. Сизге да рахмат Аязбеке, ушинтип бизди тартып атканыңыздарга. Бүгүнкү күндө ошо көчөт боюнча сүйлөшөлү деген болчук. Ошо ежевика сорт Лахнес көчөттөрү мынакей бүгүн даяр болуп атат. Уже бул күздүккө даяр болуп атат. Отурсаңыздар, бул 100% тамыр алып кетет. Жана булардын тамырларында мына күйүп койдук атайын. Эч кандай оорулары жок да, мындай. Кээ бирлерде мындай тамырлар чирип, же болбосо раковый заболеваниялар болот да. Бул мынакей көчөттөр буюрса таза кандуу, эмеси жакшы, сорту жакшы көчөттөр, ушу сорт Лахнес. Бул көчөттөр мындай көктөп кетет деп жакшы гарантия берсе болот. Булар уже 100% уже көктөп кетет да, бул көчөттөр уже коркпой эле отургуза берсеңиздер болот. Негизи буга чейин көчөт өткөзгөнсүң, саткансың. Буга чейин биз былтыр саткан болчук. Былтыр күзүндө, анан жазында сатканбыз. 25 000 штук көчөт сатканбыз 2025 жылы. Лахнес сорту. Лахнес сорту. Азыр ошо көчөт алгандар кандай связьтасыңарбы? Кандай болду? Ооба, биз көчөт алган адамдарга бардык сопровождение менен кылабыз. Кандай кылып отургузуш керек, кандай дарыларды бериш керек, аралыктарын кандай кылып отургузуш керек, кийинки пай этапына дыйкандарды үйрөтүп кетебиз да өзүбүздүн тажрыйбабыз менен. Кыскасы, урматтуу көрүүчү, ежевика менен иштейм деп отургузам десеңиздер, мынакей эгер көчөтүн ала турган болсоңуздар, дыйкандар силерге Талгат да айтып атат, өзүнүн консультациясын берет, өзүнүн өткөн жолун, кандай отуруш керек, кандай аралыкта отуруш керек, канча расход болот, туурабы? Бүт ар бир нерсесин. Анткени деген бул бизде жаңы өсүмдүк болуп атат да. Бизде Кыргызстанда, биз үчүн. Негизи эми дүйнөдө бул өстүрүп келген эле нерсе да. Бизге мына быйыл мына Лахнес сортун аябай биз да жактырдык. Мынакей AgroLife KG YouTube каналындагы биз ушул сортту реклама кылгандан уялбайбыз. Анткени бул өзүн жакшы көрсөтүп келди. Лахнес сорту аябай даамдуу, транспортабельный, өзүнүн товарный види жакшы, өзүнүн көчөттөрү чыдамкая жакшы. Ошо кыштан жакшы эле чыгабы булар? Булар негизи Лахнес сорту бул ар кандай оорулардан, мындай кыштан негизи жакшы өтөт экен да, мындай выживаемость жакшы экен да. Анан бунун түшүмдүүлүгү да жогору да. Түшүмдүүлүгү гектарына негизи 35 тоннага чейин алса болот экен. Китеби менен жакшылап карап, бардык нормалар менен караса 35 тонна мындай оңой эле алса болот экен да. Бул уже экинчи, үчүнчү жылдары. Быйыл экинчи жылдык болуп атат. Мынакей биз азыр ушул Талгаттын полясында жүрөбүз. Талгат биякта 1,5 гектар жалпы Лахнеске арнаган, жалпы бир 5 гектар бар болчу. Андан тышкары да Лахтай деген сорту бар. Малина мапема бар. Биз азыр ушу көчөткө токтолуп атабыз да, Лахнеске. Менде мынакей азыр колумда бул топурагы менен экен, бул топурагы жок. Бул топурагы жок. Атайын күйүп койдук. Дыйкандар да көрсүн депчи, тамыры кандай экен, жакшы экенби деп бул. Бир карап коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей тамырлар бuyагынан чыгып турат. Өзү ежевика өзү аябай
мындай жалбырагынан эле байкап койсо болот да, мындай кандай болбой, здоровый, кандай көчөт экенчи, бул здоровый көчөт да, буну азыр алып барып деле отургузуп койсо уже көктөп кетет. Бул эмдиги жылкыга уже даяр болот да. Мен муну коюп коеюн. Кол эле чарчап калдым. Мен муну кеп кылгым келип атат да, урматтуу көрүүчү, талгат. Жазда отургузулат, анан күздө отургузулат, туурабы? Күздө отургузганын артыкчылыгын айтып кетели. Анткени мен канча дыйканды тарттым, агрономдор менен сүйлөшүп келдик. 3,5 жылдан бери AgroLife KG YouTube каналы кызмат кылып келатат. Ошонун эң негизгиси кеңештер айтылат да, күзүндө кыймылдагыла депчи. Күзүндө кыймылдаган дегенде эң биринчи биздин сунушташыбыз жерди анализ кылып алгыла. Жерди анализ кылган боюнча мен сиздерге ушул видеороликтин астына лабораториянын, топурак анализ кылган лабораториянын дарегин таштап коем. Телефон номерлерин калтырып коем. Кантип жерди анализ кылып, кантип туура тапшырасыңар, баалары канча сом, канча убакытта чыгат, кандай силерге результаттарды берет, ошол боюнча ошол номерден билип аласыздар. Эми биз өзүбүз айта кетсек, күзүндө эгер отургузсаңыздар, биринчи артыкчылыгы бул убакытты үнөмдөйсүз. Жаз келгенде дыйкандар эми ойгонуп, мынакей эми отургузам деп атканда, сиздердин күзүндө отургузуп койгон көчөтүңөр көктөп өсүп калат. Болгону башка жумуштар менен алек болосуздар. Биринчиси, экинчиси тамыр жерге жайгашып, аябай жакшы өзүнүн мындайча айтканда адаптация болуп, кыштап иммунитети күчтүү болот деп айтышат. Эми бул бир нече күн болсо дагы артыкчылык берип атат. Эрте көктөгөн өсүмдүк эрте түшүм берет. Эрте анча-мынча эрте берип койсо кымбат батыраак жетилет. Батыраак өсөт, анан кымбат учурунда саткаланга жетишесиңер деген да сөздөр да. Артыкчылыктар көп. Анан ушу анализ кылганга дагы жериңерди алып барсаңыздар, жазында элдердин баары ошол жака тапшырганда очередке туруп, анан балким ар кандай көйгөйлөр болуп жетишпей каласыңар, а күзүндө болсо убакыт көп. Шашпай, бул негизи күзүндө отургузулган көчөттөр мындай батыраак адаптацияланат экен да. Жазында күн ысык батысып кетип атпайбы биздечи? Күзүндө болсо буларды отургузуп койгондон кийин кичине тамыр алып алып, булар уйкуга кетет да. Ошойдон жазында ойгонот. Бул жазында ойгонгондо уже жерде жетиштүү уже нымдуулук болот, погода мындай жакшы болот, ылайыктуу. Бул мындай ойгонуп өсүп кеткенине жакшы да. Кайра казып бербейсиң да, күзүндө казып барып эле отургузуп коесуң. Жазында кичине шамалдатып алып, күн ысыкта убагында суу бере албай калсаң, мындай өстүрүш кичине кыйыныраак да. Мен ошон үчүн дыйкандарга кеңеш берет элем, колдон келсе жериңерди күзүндө даярдап, күзүндө отургузуп алганы. Бүгүнкү күндө ошо бизге көчөткө азыр заказдар берип атышат. Уже заранее эле акчасын которуп, биз баланча көчөт алабыз деп бизге уже очередке туруп кетип атат, бронь кылып. Ошо дыйкандарга айтат элем, ошо бизге чалып аткан, бизге чалып аткан дыйкандарга, видеону көрүп аткан дыйкандар ошо эртерээк эле ойлонуп, кандай көчөт отургузабыз, лахнеспи, малинабы, эмне отургузса да ошо эртерээк ойлонуп, жериңерди даярдап, мынакей Аяз байке айткан лабораторияга анализдериңерди тапшырып, уже толук кандуу киришсеңер, мындай кийинки жылы өзүңөргө жеңил болот да. Малинанын, ежевиканын өзүнүн жетиши, адаптация алышына оңой болот. Лаборатория боюнча эмнеге биз топуракты анализ кылга деп чакырып атабыз? Агротехнологиянын эрежеси да бул. Туура. Ооруларды алдын ала көрө аласыздар. Өсүмдүккө кандай азык зат жетпейт экенин, азык зат кандай көбүрөөк бериш керек экенин агрономдор сунуштама берет да. Ошо менен сиздер мынакей Талгат айткандай, бунун ежевиканын потенциалы, өзгөчө лахнес сорттун потенциалы бир канча, 30 килограмм деп атасың ба? Бир туптан 30 килограммга чейин мөмө берет. Бир түптөн ошо 30 килограмм алыш үчүн бугун деген агротехнологияны туура сакташ керек. Агротехнологияны туура сактар дегендин эң биринчи кадамы ушул анализ, жерге аны тапшыруу да. Анан эми ушул анализ боюнча келгиле кийинки чыгарылыштарда лабораторияга барабыз, биз сүйлөшүп койдук. Эмки жума буюрса адистер менен байланышып, сиздерге дагы кенен маалымат беребиз. Бүгүнкү мынакей чыгарылышыбыз көчөттөрдү эртерээк эмнеге брондош керек деп айтып атат. Анткени мынакей бүгүнкү числобуз 12 сентябрь 2025 жыл. Муну кайсы убакытта отургузуп башташ керек? Бул көчөттөрдү уже
октябрдын 15-нен баштап отургуза берсе болот. Октябрдын 15 болгондо мынакей бир ай Bir aydan keyin. Bir айга эми баары көз ачуучунча эле өтүп кетет. Вакыт өтүп кетет. Даярданасыңар, анализ кыласыңар, жер айдатасыңар, мала көп жумушу бар да эми. Эң биринчи жылы кандай кеңештер болот? Эң биринчи А дегенде баштап атканда, бүт баарын даярдап, көчөтүн отургузганда кандай кеңештерди бере аласыз? Негизи биринчи жылы мындай бул ежевика ошо көп азыктарды требовать этпейт экен да, мындай сурабайт экен. Бул өзү көчөт да негизи бул Европадан келген адаптацияланган көчөттөр да Кыргызстанга келип. Анан булар негизи өзү күчтүү болот экен дагы, мындай көп азыкты требовать эте бербейт экен да. Мындай поэтапно биз өзүнүн жерине, регионго карап кандай витаминдерди бериш керек экенин айтып беребиз, толук кандуу уже ар бир дыйкан менен индивидуально сүйлөшөбүз да, жерине карап. Мындай кээ бирлер быйыл болду да, мындай кырк берип салышып, жана чири элек кырктарды негизи биогумус бериш керек да. Анан элдер болсо чири элек эле свежий бокторду берип салып, мындай оорутуп алгандар болот да. Ошон үчүн мындай көчөт алып, каяктан алып атсаңар дагы туура бериш керек да. Эме селитра бересиңерби, диамофос бересиңерби, бок бересиңер, биогумус бересиңерби, мындай өзүнүн нормасы менен бериш керек экен да. Ошолордун баарын биз өзүбүздүн дыйкандарга поэтапно түшүндүрүп берип атабыз. Мына ушул эң негизги маанилүү нерсе экен, мындай консультациясын берип, туура өстүргөн. Эң башында баштап аткан адам албетте кыйналат да. Кандай баштайм, эмне кылам, жөн эле отургузуп коембу депчи. Анан мынакей ушундай көчөттөргө ээ болом десеңиздер, саны чектелүү. Саны чектелүү, бүгүнкү күндө уже быйылкы жылы болжол менен бир 20 миңден ар жак бери жагында көчөт даярдайбыз. Уже бүгүнкү күндө уже 8000 штука уже заказ броň бар, броň бар, броňдоп кетишкен. Күзгүгө, бул күзгүн айтасыз. Жазкыга да азыр бүгүнкү күндө сайылып атат, мынакей көрсөңүздөр болот. Азыр силерге дагы бир мындай бир процесстерин да көрсөтөбүз. Жазгыга өзүнчө дагы чыгарылыштар даярдайбыз. Эми азыр ушу күзгүгө биз чакырып атабыз. Балким убактыңар болсо, эгер даярданып атсаңыздар, ойлонуп атсаңыздар, ежевика отургузам деп кыялданып же ишке ашырайын деп атсаңыздар, жетишесиңер да. 15 октябрга чейин убакыт бар. Бул видеону бир 15-не чейин, сентябрдын 15-не чейин Кудай буйрса чыгарам. Мына ушундай ежевикалардын көчөттөрүн броň кылгыла эртерээк. Анткени бул мен мисалы үчүн бул Талгаттын полясына эмнеге келдим, анткени бул жерден биз өзүбүз бышканда даамдап көргөнбүз, сортун мынакей аныктаганбыз. Сортко гарантия бар. Гарантия бар мынакей. Өзүңүз өстүрүп аракет кылсаңыздар, сонун түшүмгө жетесиздер. Мен айттым. Азыр видеодон дагы кошуп коем монтаждан. Жайында келип тарткан кадрларды аябай укмуштуудай болуп, могу жерде түшүм байлаган. Ошол видеолорду да кошуп кетем да. Бул мотивация үчүн. Дагы эмне деп толуктайсыз? Бул жерде толуктачу нерсени баарын деле айтып койдук. Эме бул ежевиканы дагы көчөттү алгандан кийин кээ бир дыйкандар жоголуп кетип атат да. Ушуга да кичине кошуп кетсем болобу? Бул дыйкандар негизи ежевиканы алгандан кийин бул клешке, ар кандай ооруларга жылдан жылга даярданышыбыз керек да. Кандай дарылар чачыш керек, ушуларды бизден чалып сурашыңар керек да. Кээ бир дыйкандар алып коюп эле ошол ойдон жоголуп кетип атышат да. Өз билемдик менен, бирок биз айткандай, өзү каалагандай түшүмгө албай калып атат да. Ошон үчүн бизден көчөт алгандар биз менен дайыма байланышта болуп, күзүндө кандай кылып буну жабыш керек, жылуулаш керек, кандай дарыларды бериш керек, жанагындай вредительдерди кантип өлтүрүш керек, ошоларды бизден сурап турсаңыздар болот, биз айтып беребиз баардыгын. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушу көчөттөргө арналган, ежевика Лохнес сортуна. Биздин долбоорлорго аябай көп суранып калышат. Ушундай көчөттөр барбы, кантип өстүрөбүз, таласка өсөбү, нарынга өсөбү деп көп кайрылуулар болот. Мынакей бүгүнкү күнү ушул көчөттөрдү броňдоп алып аткандарга бизде өзүнчө акциялар бар, белектер бар. Телефонго чалып, кененирээк маалымат алып алсаңыздар болот. Өзүбүздүн спонсорлорубуз бар, препараттарыбыз бар. Ошолорду белекке кылып, акция менен берип атабыз. Дыйканчылык менен алек болбогон адамдар бар да, эмнеден башташ керек? Анализ кыл деп айттык да. Эскертип кетели, канча расход болот, анан канча көчөт керек, ошонун баарын айтып кетели. Бул 1 гектарга жаңы баштап аткан дыйкандар 2,5 миңден 2800 штука чейин кетет көчөт.
Ал баасы бир штугу 80 сомдон болжол менен бир 210-200 миң сомдун тегерегине көчөт даярдаш керек. Анализин тапшыргандан кийин, анализ чыккандан кийин кандай витаминдер жетишпесе, ошолорду айтып беребиз, жазып беребиз. Ошол витаминдерди берип туруп эле жерди айдатып, малалап, түздөп коюш керек. Капельный система менен болсо, капельныйга даярдан болуш керек. Же болбосо мындай жөн эле сугат менен, арык менен сугарабыз десе, бороскаларын чийиш керек. Анан аралыктар кышында, жазында деле ошол жумуштар. Эме аралыктарын айтып коелу, негизи норма боюнча 2,5 метр. Бул жолдун аралыгы 2,5 метр, эки көчөттүн аралыгы 1,5 метр кылыш керек. Бул ушу ежевика негизи өзү чоң болуп өсөт. Ошон үчүн 1,5 метрден кылыш керек, эки көчөттүн ортосунчу. Сага жакшы эле болду ушул размерлер. Туура эле келди. Мен өзүм негизи 2 метр кылгам. Жолдун ортосу 2 метр, эки көчөттүкү 1,5 метр. Бизге негизи жагып атат. 2 метр кылганын себеби бул өзү көлөкө болуп өсөт да. Анан кийин зачиняющий сетканын кереги жок экен да. Бир саптын көлөкөсү кийинкиге түшүп, мындай көп деле солнечный ожог болбойт экен. Менин техникам бар, өзүмдүн ошо 2 метрге ылайыкталган. Ошон үчүн мага мындай кыйын болгон жок да. Кээ бир дыйкандарга 2 метрге кире турган техникалар жок болуп калса, аларга кичине кыйыныраак болот. Блок менен, эме менен, кол менен отоп калышат. Кол менен отоп калышат да. Мен ошо совет берет элем, сунуштайт элем. Аралыктарын ежевиканын 1,5 метр, жолдун боросканын ортосун 2,5 метр кылып. Эми бул технология боюнча силерге дагы чалсаңыздар, консультация беребиз, телефондорду калтырабыз видеонун астына. Ежевиканын бир келечеги боюнча бир кеп кылып кетпейлби? Мисалы үчүн айтышат да, ежевиканы көбөйтүп алабыз, анан мынтип алабыз деп, бир кыска нуска ошол боюнча бир кеп кылбайлыбы? Көз карашың кандай сеники? Мындай азыр көбөйтүп алалы мейли. Кандай болот көрүнүш? Бизде негизи бүгүнкү күндө бул ежевика анчалык деле көп эмес. Клубника, малинадайчы. Спросто жакшы эле болуп атат. Бул Лахнестин бул артыкчылыгы ранний сортта. Ранний сорттогу ежевикалар бизде азыраак. Биз кымбат сатып атабыз. Мисалы мен быйыл жылда ар кандай экен, быйылкы жылды эле айтсам, мен 350 сомдон сатып баштап, сезонду 170 сом менен сатып токтоттум да. Андан кийин уже поздний ежевикалар бышып баштады. Алардыкы эми 130 сомго чейин, 120 сомго чейин түштү. Бирок бул негизи 150 сом болсо жакшы баа экен. 150 сомдон 150 сомдон деле сатса деле жакшы. Жакшы экен. Бул эми биз эми өнүгүш үчүн кымбатыраак сатканга аракет кылалы. Мына 150 деп анан бул орточо баа айтылып атат да. А так кымбат деле сатсак болот экен бара-бара. Негизи мен мындай кылдым да, өзүм жакшы кылып карадым. Жанагындай килеш, эч кандай ооруларга ооруткан жокмун мөмөлөрдө. Товарный вид жакшы кылып алып барып берип атты. Меникин базар баасынан 30 сом 40 сомдон кымбатыраак калып атты. Мынакей ушундай кылып өзүңөр деле жакшылап карап, жакшы качестводо алып барып берсеңер, мындай кымбатыраак өткөрөсүңөр. Анан кээ бирлер, конечно, эзилтет, сапатын түшүрүп салып, анан арзаныраак алып барып, ушулар да бааны кичине бузуп атат да. Баага дагы эмне таасир этиши мүмкүн? Мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы азыр Лахнес сорту депчи. Буну жесеңиздер аябай таттуу да. Аябай абсолютно бушат го. Аябай таптаттуу. Кээ бир сорттор ошол эле лактей бар, берки сорттор кичине кычкыл берет да. Кээ бирлер көбүрөөк кычкыл болот, кээ бирлер мындай кисло-сладкий болот. Мурун мисалы үчүн биз эмди кыргызча видео болуп аткандан кийин биздин мекендештер, кыргыздар көрөт да видеолорду, туурабы? Көп ежевиканы жечү эмеспиз да. Мен азыр өзүм тааныштарымдын арасында, туугандарымдын арасында силер мына кичине съемкадан кийин берип атпадыңарбы? Ошондо бар ооз тийгизип аттым, биринчи жолу жегендер көп болду да. Ушундай да барбы, ушул эмне бул депчи дегендер болушту да. Анан баары жегенден кийин 100% тең макташты. Сонун турбайбы бул деген, аябай сонун экен да депчи. Анан бул еще дагы ден соолукка пайдалуу. Буну кайра айта беребиз. Бирок эмне үчүн муну айтып атабыз? Анткени деген эгер даамы жок болсо, жакшы эмес болсо, адамдар жебей турган болсо, кычкыл боло берсе, анда эч ким жебейт болчу дагы, збытта проблема болмок. Жазында, жайында ошо көчөт алам деп дыйкандар келип атты да, ошо жеп көрөлчү, мөмөсүн жеп көрө элек дыйкандар көп экен да. Бирок ежевика өстүрөм деп жүргөндөр. Бизге жазында келип ошо алып кетип атышты да. Анан 1 ящик, 2 ящик биз келгендерге өзүбүз алып берип аттык. Кээ бирлер сатып алып кетип атты.
Анан айтат да, ушу үй бүлөбүз менен 3 киши, 4 киши болуп отуруп эле вот бир ящикти бир эле жеп салат экенсиң. Бул аябай даамдуу экен депчи, и жегиликтүү экен деп, мындай жей берет экенсиң деп. Берки кислыларын же болбосо бөлөк мөмөлөрдү жесең мындай тишиң ооруп калат го. Бул болсо мындай даамдуу да, аябай таттуу. Именно Лохнесс ошол менен мындай айырмачылыгы бар экен да. Анан быйыл Россияга да жөнөтүп аттык да, Казакстанга. Кийин бизге эме келип атты, заказ келип. Ошо өткөндөгү таттуу алар эме деп коет. Сладкий ежевикаларыңарды отправка кылачы деп. Алар сортту айтпайт, сладкийиңерди жибергиле деп да. Биз эми мынакей дыйкандар аныкташты, бул сладкий дегенде Лохнесс сорту да. Ушул Лохнессти көбөйтүп атабыз. Ошо көбөйгөндөн кийин бизде берки сорттор азаят дагы, ошо менен жалаң таттуу чыгарып калабыз да. Бул эң маанилүү нерсе да. Анткени деген ежевика дегенде, ежевика өстүрүп, ежевика жаман экен, ежевика мен жеп көрдүм, мага жаккан жок дегендер бар. Бирок ал ошол кайталап кетели, туура эмес сортун жеп алгансыңар дагы. Лохнесс деп издесеңиздер, Лохнесс сорту деп, ошондо жакшы болот. Местный рынокто реклама кыла берели. Лохнесс деп. Жылдагыдан уже местный рынок жакшыраак ала баштады. Мындай быйыл көбү алып жетишпей калды. Биз основной отправка кылып за граница жөнөтүп аттык да. Уже кийинки жылы кайсы малда бышат, кайсы малда биз сатып алсак болот деп уже бүгүнкү күндө эле чалып броң кылгандар бар да. Бизге мөмөсүн сөзсүз алып келип бер, эмеге тетрадьыңарга жазып ал да деп заказ берип аткандар да бар да. Бул значит уже элдерге уже сиздер аркылуу уже жакшы тарап атат деп ойлойм да ошо. Бул эми албетте баары эле отургузбайт. Кичинекей эксперимент катары отургуза бергиле, мындай бир 5-10 соток жерлерге болсо өстүрүп көргүлө. Азыр мага өзүм бизге Агролайф долбоорго чалгандар бар да. Кичине өстүрүп көрөлү, таласка өстүрөлү, нарынга өстүрүп көрөлү деп областтардан чалып калышат да. Кандай болот деп кеңеш сурашат дагы. Мынакей, мына биз эми телефондорду калтырабыз, ошол жерден толук кеңештер болот. Өзүнчө телеграм каналдар бар. Андан тышкары мынакей ежевиканын ушул Лохнесс сортунун келечеги чоң. Буну отургузуп алсаңыздар, кийин көбөйтүп алсаңыздар, өзүңөр бир агробизнестин бир ээси болосуздар да. Мынакей монтип эле капельный орошение менен сугарып эле, талгат өзү деле бияка полега деле аз келет экен. Бияқта жумушчулар иштеп жүрө беришет да. Ошондой бир агробизнестин ээси болуңуздар. Бүгүнкү күнү көчөттөрдүн саны чектелүү экен. Телефондорду калтырып коебуз. Эртерээк брондоп бизге кайрылыңыздар.